26-июнь күнү саат 17:20 чамасында Ош шаарынын Курманжандатка көчөсүндө жайгашкан дал ушул Алтын кафесинен ири өрт чыккан. Азырынча өрттүн эң башкы келип чыгуу себеби дал ушул навайканадан чыккан деп айтылууда. Кафеге кошо аны менен туташ жайгашкан 3 турак үй дагы өрттөнүп кеткен. Тилсиз жоо кечки саат 8ге жакын калганда гана чектөөгө алынган. Газ түтүктөрү жана газ толтурулган каражаттар бар болгондуктан жалынды өчүрүү кыйынга тургандыгы айтылды. Бул үчүн өрт өчүрүү кызматынан 7 көчүрмөн эсеп тартылган. Бирок аябай эме болду, ал жерде кыйын болду. Себеп дегенде булар жанагы кафе жанында үйлөр жармашкан. Жанагы ал жерде жашайт деп айтпайм, ал үйлөрдө жашоочулар дагы бар, анан эме баягындай эме кылыпчы, баягы коммерциялык максатта пайдаланган үйлөр экен да көбүнчөчү. Анан ошолордун үйлөр да күйдү, ал жерден 2 үй күйдү. 3-үчү үйдүн чатыры күйдү. Ошондон кийин бер жагын ошо өз убагында өчүрүп сактап калдык. Кызыл жалын кафеге туташ жайгашкан үйлөрдү да жалмаган. Анын бири Курманжандатка көчөсүндөгү 510-үй. Үй ээси эч бир нерсеси калбай күйүп кеткендигин, тийиштүү корутундулардын чыгышын гана күтүп жаткандыгын айтты. Ал эми кафенин ээси азырынча маалымат бере албай тургандыгын билдирди. Мен өзүм 2 күн мурда Россия кеттим эле, бүгүн саат жетип келдим кече эчтим. Эми ушербке келсек 100% эсептеп турган болсок 0% эмес, минуска айдап тур, иштекебиз калбаптыр. Кафеде эгеси менен сүйлөшүп, не болду, кандай болду десем, аке билбедим, кимден чыкты, кандай болду деди. Майла эми эксперттер сүйлөшөт, ошо чыгарат деп. Ушул эле күнү Оштун символу болгон Сулайман тоонун айланасындагы куураган чөп өрттөнүп, шаарды кара түтүн каптады. Анын кесепетинен айрым бак дарактарда зыянга учурап, 1100 чарчы метр аян толугу менен жалындын алдында калган. Бизде ошондой ишти жүргүзсөкпү деп ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылганбыз. Алар жардам берели макул дешкен негизи. Бирок экология, ошо сиз айткандай, экология жана техникалык көзөмөл башкармалыгы алар ушул ал жерде флора фауна деген бар да, майда курт кумурскалар, жан жаныбарлар бар, ошолорго зыян келип калат деп ага бизге уруксат берген эмес да. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаар боюнча башкармалыгынын башчысы Алтын Абылаев өрт кырсыктары мекеме ишканалар, кафе ресторандар тийиштүү талаптарды толук аткарбагандыктан келип чыгууда деген пикирин билдирди. Анткени көбүнчө электр зымдарынын кыска туташуусунан жана өткөргүчтөрдүн ачылып калган жерлеринен өрт тутанып, ири чыгымга алып келүүдө. Өрт коопсуздугу боюнча нускамалар иштелип чыккан. Атайын ошолор аябай көңүл буруш керек. Ошол жалпы эле балдар бакча дейли, ошол кафелер дейли, ушу топ орундагы баардыгына ошого эме кылышыбыз керек да. Аябай мындай чоң көңүл бурушубуз керек. Мисалы үчүн ошо кече Сулайман тоонун борунда чыккан өрт боюнча биз эрте менен эле биз эме жанагындай эскертме кагаздын таштап кеткенбиз. Кол койдуруп, мына кара. Адам ошого мындай кайдыгер болбой көңүл бурса эле сактайбыз да баардыгыбыз. Эске салсак, быйыл жыл башынан бери Ош шаарында 36 өрт кырсыгы катталган. Андан келтирилген чыгым 6 миллион сомдон ашуун сумманы түзгөн. Ал эми Ош облусунда 135 өрт катталып, 5 адам каза болду. Келтирилген материалдык чыгым 13 миллион сомдон ашуун болгон. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош.